Психологдордун айтымында бала канчалык тамак ашка муктаж болсо, ошончолук ата эненин мээримине, сүйүүсүнө жана көңүл буруусуна муктаж. Ассаламу алейкум урматтуу менин көрөрманым, назарыңызда кыска нуска каналы. Көпчүлүктүн суранычы менен өспүрүмдөр соту деген Кореянын дорамасын улантмакчымын. Видеонун башында каналыбызды колдоп, жактыны басып, пикириңиздерди калтырып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бирге сиздер кыргыз тилдүү контенттин өнүгүүсүнө абдан чоң салымыңыздарды кошуп жатасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул сериянын башталышында Союринин Сим Инсокко ыраазычылык билдирип жатканын көрөбүз. Андан соң сот өкүлдөрү өзүнүн күнүмдүк жумушун уланта башташат. Бул жолу план боюнча сот өкүлдөрү тарбиялоочу жайларды текшермей болушат. Маалымат иретинде айта кетейин, Кореянын мыйзамы боюнча кылмыштын даражасына жараша түз жолдон адашкан өспүрүмдөрдү тийиштүү мекемелерге жайгаштырышат. Эң оор кылмышка тиешеси барлар түрмөгө камалышат. Андан жеңилирээк кылмыш менен кармалгандар оңдоп түзөөчү жайларга жайгаштырылышат. Андан да жеңил мыйзам бузуулар орун алса, мамлекет менен кызматташкан үй интернаттарга жайгаштырылышат. Ошондой үйлөрдүн бирин кесиби боюнча психолог болгон Осунжа айым жетектейт. Бул интернатка соттун чечими менен 7 кыз жайгаштырылган. Жана ошондой эле Осунжанын 2 кызы да ушул жакта жашашат. Анан дагы бул интернат мамлекет кызматкерлерден алкыш кагаздарын такай алып турат. Кийинки кадрда сот өкүлдөрү жогоруда айтылган интернатка келишкен болот. Аларды үйдүн кожойкеси жана интернат тургундары жылуу тосуп алышат. Ал маалда Чан мырзага коңгуроо келет. Кесиптешинин айтымында бул интернатта акчаны дарексиз колдонгондугу жана Осунжа айымдын кыздарга зомбулук көргөзгөнү жөнүндө маалымат келгенин айтат. Ошондон улам мындай маалыматтын чын же калптыгын билүү үчүн үйдө жашаган кыздар сурала башташат. Кыздардын көпчүлүгү бул маалыматтын баарын тастыктап беришет. Алардын айтымында Осунжа айым бузулган, мөөнөтүнөн өткөн арзан тамактарды берет. Үй тиричилигин кыздардын мойнуна илип койгон. Аз-маз айып кетсе эле урушуп сөгүнө берет. Кала берсе ур токмокко алып кыздарга моралдык жактан ар дайым басым көргөзүп жүрөт экен. Мындан 2 жума мурун дал ушул интернатта жашаган дагы бир кызды таяк менен катуу уруп, бутун сындырып койгонун айтышат. Кезек эми Осунжа айымга келди. Ал эжекебиз окуяны тескерисинче сүрөттөп берди. Анын айтымында бул кыздар бала кезинен эле жашоонун ооругун көрүп башташты. Аны түшүнгөн кожойке кыздарга боору ооруп, жакшы тамак менен камсыз кылат. Ар дайым эне мээримин бергени аракеттенет. Бирок ошондо да кыздар өз билгенин кылып, тамеки чеккилери келип, бейбаштык кылат. Ошондон улам айласы кетип, тартипти сактоо максатында кыздарды урушканга туура келет. Негизи эле Осунжа айым бул үй интернатты көптөгөн каршылыктарга карабай өз демилгеси менен ачкан экен. Ошондуктан бул кыздарга жан дили менен күйүп, тарбиясын берип жатканын айтат. Суу өмүр булагы, жашоо азыгы, ал эми таза суу чын ден соолуктун чырагы. Илгертеден бери биздин ата бабаларыбыз сууга өтө чоң маани берип келишкен жана дайыма мөңгүдөн аккан, булактан аккан сууларды ичишкен. Ал эми сиз азыр мөлтүрөгөн тунук жана таза сууну эңсеп жатсаңыз, анда сизге Осмос компаниясы өз фильтрлерин сунуштайт. Баштапкы төлөмү жок, пайызсыз, 6 айдан 12 айга чейин бөлүп төлөө. Фильтр алган Осмостон эч ойлонбой коркпостон. Сот өкүлдөрү мунун баарын угуп бүткөндө кожойкенин кыздарга болгон мамилесинде кемчилик жок экенин айтышат. Бирок эсеп-кысап бөлүгүн териштиргенде бул айда дайыны жок чыгашалардын көптүгүн таап чыгышкан. Алардын айтымында ай сайын мамлекет тарабынан ар бир кызга 500 000 вондон бөлүнөт. Бул акчалардын дээрлик көбү дарексиз сарпталган. Ошентип териштирүүлөрдүн натыйжасында сот өкүлдөрү жогоруда айтылган кемчиликтерди эске алып, бул үй интернат менен кызматташуусун токтотмой болушат. Бирок акыркы чечим чыгаардан алдын ооруканада жаткан кыз менен маектешмей болот. Так ушул маектешүүдөн улам окуянын чыныгы бети ачылат. Көрсө, жанагы кожойкеге жалаа жаап жаткан кыздар биригип алышып, ооруканадагы кызды сабап, бутун сындырып коюшуптур. Анысы аз келгенсип, кыздардын ата-энелери операцияга кеткен чыгашаны төлөп бергенден баш тартышыптыр. Ошондуктан Осунжа айым ооруканага акча төлөп, кыздын бутун дарылатыптыр. Болбосо кыз такыр баспай калышы мүмкүн болчу экен. Мунун баарын уккан сот өкүлдөрү кожойкеге болгон көз караштарын өзгөртүшөт. Унада кетип бараткан Сим Инсок Осунжого айткан копол сөздөрүнө өкүнүп, кайра интернатка жөнөйт. Интернатка барса, эшиктери ачык, буюмдар чачылып, идиш-аяктар талкаланып жаткан болот. Интернатта жашаган кыздар да көрүнбөйт. Жалгыз гана улуу кызы калыптыр.
Көрсө, осунчо айым жашоодо жакшылык көрбөгөн кыздарга өз мээримин берип, жакшы жолго салам деген максатта өзүнүн жашоосун, 2 кызын, өмүрлүк жолдошун экинчи орунга жылдырып коюптур. Ошонун айынан жолдошу да чыдабай, талагын берип кетип калыптыр. Кызынын айтымында, каарманыбыз интернаттын лицензиясын алып коебуз деп кетишкенден кийин апасынын жүрөгү ооруп жерге жатып калгандыктан тез жардам чакырып ооруканага жөнөтүшүптүр. Андан соң кожойкенин кызынын жини келип, бардык нерселерди талкалап, интернатта жашаган кыздарды кууп салыптыр. Үйдүн кожойкеси ден соолугун чыңап алып, үйүнө кайтып келсе, баары талкаланып жаткан болот. Ошондо кызы алдынан чыгып: "Апа, сиз эмнеге өзүңүздү мынча кыйнайсыз? Бул кыздар адам болбойт. Булар сиздин эмгегиңизди баалабайт. Эмне максат менен кийимдерин жууп, тамак ашын даярдап берип жүрөсүз? Же бир акча тапсаңыз бир жөн. Ушулардын айынан бизди такыр эле карабай калдыңыз" деп өзүнүн дооматын айтат. Бирок азыркы тапта эң биринчи тапшырма кыздарды табуу эле. Антпесе эгер бул иш коомго тарап кетсе, чоң көйгөйлөр жаралат. Ошентип кайдан кыздарды издейбиз деп турган маалда телефонго коңгуроо келип, полиция өкүлдөрү Кани аттуу бир кызды жолдон таап алышканын айтышат. Кани жоголгон кыздардын бири экен. Канинин айтымында кыздар Сеул шаарына сапар алышыптыр. 9,5 миллион калкы бар Сеул шаарында 6 кызды издеш самандын арасынан ийне издегенге тете эле. Бирок бул жолу да иш оңунан чыгып, 6 кыздын арасынан эң жашы болгон 14 жашар Ионжу аттуу кыз телефон чалып, Сеулдун кайсы аймагында жүргөнүн айтат. Көрсө, качып кеткен кыздардын акчасы түгөнүп, эң кичинеси болгон 14 жаштагы Ионжини сойкулукка сатып жатышыптыр. Мына ушинтип издей турган аймак белгилүү болду. Эртеси күнү кечинде каармандарыбыз менен биргеликте полиция кызматкерлери айтылган аймактагы конок үйлөрдүн баарын кыдыра башташат. Ал маалда Йонжи мотелдердин биринде жүрөгү түшүп, кардарын күтүп отурган болот. Кардары келип, кыздын жаштыгына карабастан кумарын кандырганга даярдана баштайт. Бул кылган иши такыр туура эместигин түшүнүп, Йонжи бөлмөдөн качып кетмей болот. Бирок кардар анын баарын алдын алып, эшикти бекитип, ачкычты чөнтөгүнө салып коет. Байкуш Йонжинин жүрөгү түшкөнү жөнүнөн эмес экен. Бул адам кыздын качууга аракеттенгенин билип калып, жини келип, Йонжини сабап, муунутуп өлтүрүп кое жаздады. Ошол маалда тартип сакчы эшикти талкалап, бөлмөгө кирип келип, кызды куткарып калды. Калган кыздар да ошол мотелдин тегерегинде эле табылышты. Бир гана топтун лидери болгон 16 жаштагы Анчи жок болуп жатты. Бирок көп узабай анын да жүргөн жери белгилүү болду. Өкүнүчтүүсү, Анчи өз энесин издеп жашаган жерине барса, апасы экинчи жолу турмушка чыгып, 9 ай жүрөгүнүн астында көтөрүп жүрүп төрөгөн кызынан баш тартып, тааныбамыш болуп коет. Муну көргөн Анчи ызаланып, батиринин эшигин ургулап, энесини кыйкырына баштайт. Ошондо апасынын экинчи күйөөсү кызды тааныбагандыктан эшикке алып чыгып, кызды уруп коет. Ошол жерде кыз апасына таарынып, ызаланып отурган кезинде каармандарыбыз табышат. Кадр алмашып, Осунжонун кызын көрөбүз. Көрсө, башында интернатта акча дарексиз сарпталып жатат деп кабар берген адам дал ушул кожойкенин кызы экен. Себеби апасы кылмышкер болгон бөтөн кыздарга толугу менен көңүлүн буруп, өзүнүн кыздарына убакыт бөлбөй калыптыр. Кызынын оюнда апасы кичинекей кылмышкер кыздардын кызматын кылып жүрүп, өзүнүн бактысын тепселеп жатат. Анысы аз келгенсип, боору ооруса боорго тебет дегендей, апасы жыгылып ооруканага кеткен маалда кыздар чогулуп алышып, кожойкени мазактап, анын кайтпай калуусунда эңсеп жатышкан экен. Мунун баарын көргөн арын чыдабай кыздарды кууп салыптыр. Каарманыбыз жогоруда болгон окуяны Осунжого айтып берип жатып, 2 кызыңызга көбүрөөк көңүл буруңуз, болбосо башка кыздарга мээримиңизди берем деп жатып, өз кыздарыңызга залака тийгизип аласыз деп сөзүн жыйынтыктайт. Осунжо айым кесиби боюнча өспүрүмдөр психологу болгондуктан, жогоруда айтылган каарманыбыздын сөздөрүн туура кабыл алып, ооба билем, жаш балдардын мыйзам бузуулары көбүн эсе үй бүлөдөн башталат. Көп учурда жаштар жаман кылык жоруктар, атүгүл мыйзам бузуулар менен өзүнө көңүл бурдуртканы аракеттенишет деп кошумчалайт. Кийинки кадрда Осунжо кызын кучактап тамашалашып кетип баратышкан болот. Ушуну менен сериалдын дагы бир бөлүгү соңуна чыгат. Достор, сериалдын бул бөлүгүнүн негизинде ата-эне менен баланын ортосундагы байланыш канчалык маанилүү экенин биле алдык. Тасмада көргөзүлгөн окуяларда көбүн эсе ата-эненин ролу абдан чоң. Ошондуктан динибиздеги аалымдарыбыздын айтканындай болуп,
балдарыбызды тарбиялаардан мурун өзүбүздү тарбиялайлы. Балдарыбыз бизди көрүп чоңоюшат. Тилегеним, кадырлуу кыргыз жерибизде жаш балдар ата эне мээримине бөлөнүп, акыл эстүү болуп, адал арамды айырмалай алган инсандардан болуп чоңоюусуна Кудай таалам насип кылсын. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.